урматтуу укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, жетекчилери, жакында эле бир чоң ызы чуу болуп, букмекерский контора уюштурулаптыр деп бир жерде жабылды эле. Ошол жөнүндө айтып маалымат тагыраак айтып бересиздерби? Эмне, кайсы жерден? Эмне мекеме эле? Элмира Жалгалбековна, саламатсыздар. Бул ишти биз менен Ички иштер министрлиги аракеттенген жок да. Бул боюнча улуттук коопсуздук комитети иштеди болуш керек. Микрофонду жакыныраак ала аласызбы? Бул боюнча улуттук коопсуздук комитети иштесе керек да, биз иштеген жокпуз. Ал боюнча маалымат жок бизде. Ошондой мекемелер Бишкекте бүгүнкү күндө подпольно иштеген казинолор барбы? Мыйзамсыз иштегендер. Азыр мына мыйзамды кабыл алсак, бизде сизге айтып кетейин, бизде шаар боюнча официально иштеп аткан 44 букмекерский контора, бинарный аукциондар 44 бар. Эгерде бул мыйзамды кабыл алсак, ошо бинарный аукциондорду 44-үнө жапканга бизге мүмкүнчүлүк болот да. Бул мыйзамга өзгөрүүлөрдү эмнеге азыр алып келип жатасыздар? Элбек Жалалбековна, бул мыйзамда өзгөртүп алып келген жокпуз, биз кошумча алып келип атабыз. Легалдатты былтыр июнда мыйзам кабыл алынганда, казино боюнча казино боюнча мыйзам кабыл алынганда, кылмыш жаза кодексинин 219-беренеси жокко чыгарылган, күчүн жоготкон. Азыр биз жаңы берени алып келип атабыз, 219 өзгөрүү деген ошол да, сиз жаңы мыйзам алып келген жоксуздар, сиз өзгөртүүлөрдү алып киргизип атпайсыздарбы? Кошумча киргизип атабыз. Ошол өзгөртүүлөр ошол да. Мен ошону сурадым. Эмнеге азыр алып келип жатасыздар деп сурап атам да. Бул мыйзам азыркы заманда керек, азыр иштетиш керек да мага. Бөгөт коюш үчүн. Бишкекте деген жакында УКМК иштеп жабышпады. Ошондой мекемелерде эми мыйзамсыз ачып алган казино, онлайн казино, мындай казино болобу, буга чейин мыйзамсыз көптөн бери эле иштеп, көпчүлүк бар деп биздин жарандар ошентип айтып келе жатышат да. Анын баарын көзөмөлдөп крышевать эткен укук коргоо органдарынын өкүлдөрү деп расмий айтылбаса да ошентип айтышат да. Сиз буга кандай карайсыздар? Ошол жабылган казино кайсы жерде эле? Дареги кайсы, билесиздерби? Элвира Жалгалбековна, мурдагы кодекс боюнча бул казинолордун ишин биз тергеш эмеспиз, бул тергеген биздин орган эмес. Биздин органдыкы азыр мына биз ушул статьяны киргизип, биз дагы өзүбүзгө беренени өз тергөөгө алып атабыз. Жок, ички иштер министрлер деген ошондой мыйзамсыз казинолор иштеп жатса, көзөмөлгө алышпайбы, участковыйлар иштебейби? Мына мыйзам киргенден кийин иштеп баштайбыз бул боюнча. Ушу мыйзам кабыл алсак. Буга чейин эмнеге анда ал мыйзамсыз деп айтылды эле? Эгер аны көзөмөлгө ала турган органдар жок болсо. Былтыр бул 219 беренени алып салгандан кийин бизде мыйзамсыз казино деген бул кылмыш жаза кодекси. Былтыр 1 жыл мурда алынып калды эле. Жок болчу. Бул боюнча азыр иштеп аткан. 1 жылга чейин 2021ге чейин кандай эле анда? Мен сизге түшүндүрүп кетейин. Азыр иштеп аткан мен билген боюнча азыр булар болсо незаконный предпринимательская деятельность менен привлекать этип и налог боюнча. Эгерде бул мыйзамды кабыл алсак, биз андай казинону лицензиясы жок иштеткен үчүн жоопкерчиликке тартып баштайбыз. Эми ишиңерге ийгилик, дагы бир суроо берсем, мен ойлойм бул деген Кыргызстанда дагы бир орчундуу маселелердин бирөөсү болуп атат. Расмий түрдө уже ачык эле иштеп, миллионер болуп, бизде эл арабызда дагы кадырлуу мен ишкермин деп жүргөн да адамдар аз эмес экен. Вебкамингке кандай карайсыздар? Бул проституциянын бир түрү. Мыйзамдуу деп эсептейсизби ошол? Жок, бул мыйзамдуу эмес. Эмнеге күрөшпөйсүздөр? Биз күрөшүп жатабыз, Элвира Жалалбековна. Кантип күрөшүп жатасыз? Расмий түрдө ошол бизнестин аркасы менен миллиондоп тапкан биздин жарандарыбыз соц тармактарда ачык эле мактанып жүрүшөт. Анын баардыгы атын мен аны реклама кылбайлыбы, баардык эле укук коргоо органдары баары билишет. Ал бизнесте деген квартираларды арендага алып ачылып, анан штраф төлөп коюп туруп кайрадан ачылып калып атат деп ошентип айтып атышат да. Ошо менен күрөшүү жолдору кандай дейсиз? Элвира Жалалбековна, мен бул суроого даярданып келген эмес элем, мыйзам боюнча даярданып келгем. Мүмкүндүк болсо мен сиз эми жеке пикириңизди айтсаңыздар. Бөлөкчө эмесин дайындап, маалыматын айтып берейин. Мен сиздин көз карашыңызды сурайт элем. Ошондой мыйзам парламентке келсе, укук органдар колдоп берет белеңиздер?
Же сиздер чыгарып алып келбейсиздерби, ошону жокко чыгаралы. Албетте түрдө колдоп беребиз. А сиздерден бул мыйзам келип чыгабы, бизге келеби? Юристтер жооп бербейсиңер, жетекчиңер билбейт экен. Эмне отурасыздар? Тир үчөөңөр келиптирсиздер. Эми уятта, вы же все прекрасно все знаете. Уятта. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, кылмыш иликтөө башкармалыгынын бөлүм башчысы Иманалиев Чыңгыз. Бул Элбира Жыргалбековна бул вебкам боюнча бүгүнкү күндө жыл башынан баштап тескереме түшүрүлгөн. Бүт Кыргыз Республикасынын аймактык тескөөчүлөр жана ыкчам иликтөө кызматкерлери иш алып барат. Бүгүнкү күндө жыл башынан баштап 3 факт далилденип, бүгүнкү күндө иш тергөө амалдары жүрүп жатат. Рахмат.